Баарыңарга кутман кеч. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кыздар, балдар. Азыр болсо биз Кайрат Прембердиевди түз эфирге чакырабыз. Жана аны менен маек курабыз деген терең ишенич бар. Мени кандай угуп атасыздар? Угуп атсаңыздар мындай бармактарды көрсөтүп койсоңуздар жакшы болот эле. Кайрат Прембердиевди түз эфирге чакырабыз. Азыр Кайрат бекеге жазып коеюн. Супер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Кайрат беке? Алейкум ассалам. Урмат, жакшы ден соолуктар. Эң сонун. Бүгүн мен үчүн эң жакшы жаңылык сиздин постуңуз болду. Мен ушунчалык сүйүндүм, ушунчалык сыймыктандым. Дароо маектешким келди, чалгым келди, бирок бул маселе аябай маанилүү болгон үчүн Instagram аркылуу, түз эфир аркылуу сиз менен сүйлөшөйүн деп чечтим. Ооба, эми азыркы мезгилде менимче купуя эч нерсе болбош керек. Элибиз азыр бир үй бүлөдөй болуп, баардык нерсени ачык айрым сүйлөшө турган убакыт келди деп ойлойм. Туура айтасың, урмат. Түз эфирге ушундай Instagramда мына канча деген ак көз, кара көз турат. Ушул подписчиктердин көзүнчө ачык сүйлөшөлү де. Ооба. Кайрат беке тууралуу эмне жөнүндө сөз болуп атат, биздин подписчиктерге дагы эстетип коеюн. Дароо кирип түшүнбөй калгандар да болушу мүмкүн. Бүгүн Кайрат байке элдин алдында саясий жарыштарга катышпайм, мурун катышканым үчүн кечирим сурайм деген пост жазды. Бул посттун себеби эмне болду? Ошону айтып койсоңуз. Негизи чынымды айтсам, бул бүгүн эле келген решение болгон жок. Бүгүн эле чыккан чечим болгон жок. Негизи эле 2020 жыл ушул шайлоо боло турган жыл болгонун билип, жылдын башында эле негизи ушундай чечим чыгаргам өзүм үчүн. Үй бүлөмө айткам, келинчегиме айткам. Бирок баягы эми элге жарыя деле кылбай эле коеюн дегем, айтпай эле коеюн дегем. Ошо эмне себептен жарыя кылып койгонуңар? Анын себеби мындай баягы өзүм жарандык позициямды, гражданский позициямды билгизиш керек болду. Себеп дегенде мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө ар бирибиз өзүбүздүн кандайдыр бир жарандык милдетибизди билип, жана ошондой эле бир коомчулуктун алдында, эл алдында жоопкерчилик кандайдыр Нет. Суроолор болсо узатыңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. азыр мен интернетим кичине слабый болуп кетти анан кийин. Ооба, угубай калды. Такка катып калдыңар. Ооба, кайра баштан айтайынбы? Кайра баштан айтып коюңуз эми. Мен ошол азыр бүгүн мондай ситуацияда, ушундай кырдаалда деп ойлодум. Ар бир жаран өзүнүн кандайдыр бир жарандык позициясын, жарандык милдетин аткарыш керек. Жана жалпы коомчулукка мен өзүмдүн жарандык позициямды билдиргим келди. Себеп дегенде мен билем, эми канчалык пайызда экенин, канчалык деңгээлде экенин билбейм, бирок кандайдыр бир деңгээлде биздин дагы көз карашыбыз, тем более эл алдында жүргөн адамдардын көз карашы канча бир пайыз элге таасирин берип коюшу мүмкүн да. Мага чоң таасирин берди. Мен көкүрөгүм алеп желеп болуп, өзүнчө эле мындай сүйүнүп, сыймыктанып, анан кийин дароо байланышка чыгып атам да. Демек сиздин кайсы бир деңгээлде өзүңүздүн максатыңызга жетип атат болушуңуз керек. Бирок кээ бирки адамдар, бирок мен көбүнчө аларды бот экенин көрүп атам. Мисалы үчүн акыркы учурда мен дагы мындай бийликти сынаган видеолор чыгарып атпаймынбы? Мактагандар эл, мындай сын жазгандарды карасаң, чындап бот экени байкалат экен да. Мындай жаңы эле пайда болгон баракчалар. Вот сын айткандарга сиз эмне деп айтат элеңиз? Эми
баягы менин постум астында көбүнчө комментарийлер баягы кандайдыр азаматсың, кечиримиңди кабыл алабыз жана башка ушундай сыяктуу сөздөр болуп атты. Бирок арасындагы кээ бирлери ошол өзүң убагында баягы чуркап жүрбөдүң беле, анан алган акчаң түгөнүп калды жана башка ушундай сыяктуу бир мындай баягы Акылга сыйбаган. маанисин тереңдиги жок комментарийлер болуп атат. Бирок мен аларга мындай жооп бере элем: баягы менин оюмча баягы кечирим сураган адам жана күнөөсүн мойнуна алган адам бул уже баягы кечирип койсо болот деп ойлойм да, негизичи. Туура жолго түшкөн адам деңиз. Ооба. Эң башкысы мен мисалы үчүн өзүмдүн сөздөрүм үчүн жооп берем. Мен эркекмин, мырзамын. Мына азыр канча деген ак көз, кара көз, миллиондогон адамдардын көзүнчө мен өз оюмду айттым. Демек мен бул өз оюман танбайм. Кудайым буйрса, Кудайым аманчылык берсе, мен өз оюман танбайм. Анан мына ушул жерден айтайын, кайсыл эми азырынча айтпай эле коеюн, кайсыл экенин мен өзүм деле билбейм. Бирок бир эки партиядан мисалы сунуштар түштү. Мен мындан бир жума мурун отказ бергем. Эки партияга отказ берген. Аны эл билбейт болчу. Мына азыр айтып атам да, мисалы үчүнчү. Ошонун сыңарында эми Кудайым буйрса дагы эле отказ берем, аягына чейин турам деп өзүмө сөз берип атам. Анан эми эркек болгондон кийин, мырза болгондон кийин мен сөзүмө турам. Аягына чейин эми Кудайым эми мындай ачкадан өлбөйбүз деп ойлойм да. Эми барбай койсокчу, мисалы ошол шайлоого барбай койсок, ошол акчаны албай койсок, мисалы үчүн ачкадан өлүп калбайбыз деп ойлойм да. Себеп дегенде эл арасындабыз, анын үстүнө Кудай Аллах Таала деле бир кандайдыр бир ырыскысын жазган да ар бирөөбүзгөчү. Жок, анын үстүнө Ошол карантин элди эл багат экенин улам тастыктап көрсөтүп койду. Анан кийин биз эл менен деген принцип бул эң туура принцип экенин дагы көрсөтүп атат окшойт. Анан сиз мисалы үчүн ошондо мындай бейтарап болуп атасыңар да. Саясий жарыштарда катышпайсыздар, буюрса эч кандай курал болбойсуздар. Бул позицияңарды мындай элдерге үгүттөп, балким мага окшошпойсуңарбы деп айта жүрөсүзбү? Достордун арасында мисалы. Ишендиресизби? Же ар ким өзүнүн тандоосу. Эми бизде мисалы үчүн өзүбүздүн эстрада ушул баягы шоу бизнес шоу бизнес адамдардын арасында WhatsApp'та группабыз бар. Мисалы сен деле бар болушуң керек ал жакта урмат. Ошо мындан бир 1,5 ай мурун, 2 ай мурун ошол жака деле жазган, келгиле коллегалар, могу шайлоонун шайтан оюндарына, агитация иштерине катышпай коелу. Себеп дегенде биздин ошол жерде катышканыбыз чоң роль ойноп атат деп мен ошол жерге жазгам. Ооба, себеп дегенде элдин баарын эле чогултуп бересиздер да. Эми канчалык пайызда экенин билбейм, бирок өзүнүн бир Жок, эми дагы бир саясатчыны угам деп келбейт да, концерт көрөм деп келет да. Ооба. Анан ошол жерде менин сунушумду колдогон биздин шоу бизнес арасында көпчүлүк шоу бизнес өкүлдөрү бар экен. Туура кайрат кошулбашыбыз керек. Себеп дегенде мына биз аябай кандайдыр бир роль ойноп коюп атабыз деп ошол менин позициямды колдогон биздин коллегаларыбыз бар экен. Чын жүрөгүмдөн кубандым. Эми чынын айтканда азыр бүгүнкү күндө кандайдыр бир осознанный мындай ойлонуп туруп решение кыла турган убакыт келди. Себеп дегенде мына пандемия болуп атат. Канча деген бишкектиктер, особенно кыргызстандыктар, канча деген адамдар оорудан азыр мына кыйналып атышат да. Ушул учурда керек болчу элге. Буларчы мисалы үчүн да, эми чынын айтканда. Бирок андай болбой атат. Эл өзү менен өзү болуп атат. Биз азыр эл өзүнө, анан Кудайга эле үмүтүбүз бар. Ошон үчүн быйыл сиз кечирим сураганыңарга караганда мурун катышканыңар үчүн өкүнөсүзбү? Мисалы үчүн ошол эле азыркы бийликти колдоп жүргөнүңүз үчүн. Эми кечирим сурап аткандан кийин демек өкүнгөн үчүн кечирим сурап атам. Себеп дегенде эми менде деле үмүт болгон, мен чынымды айтайын. Үмүт болгон. Себеп дегенде ар бир адам мисалы биз мына көпчүлүктөр айтып атпайбы, акча үчүн берилип кетесиңер, аны ону жана башка депчи.
Мен бирок мен мына акыркы шайлоо жөнүндө айтайын, 2017-жылкы президенттик шайлоо жөнүндө айтайын, мындай детально Сиз азыр сүйлөй турган болсокчу. ооба азыр суроо берип атышат да ошо. Ооба. Азыркы президентти колдоп чыккан. Акыркы шайлоодо мен мына чыпчыным ачыгым айтайын, ушул жерде мына куттуу күндө турабыз. Чоң момундай килтейген акча алган эмесмин. Ал акыркы шайлоодо мен идея үчүн баргам. Идея. Себеп дегенде мен кандайдыр бир өзүмдүн ички көз караштарым социал демократмын менчи. Анан кийин ошон үчүн мен социал демократия партиясы алдыга озуп кетсин деген бир кандайдыр бир идея мени башкарган ошол кездечи. Экинчиден ишеним болгон, үмүт болгон. Ошон үчүн мен ушундай бир мындай бир жаркын келечекке барабыз деген үмүт болгон да. Ошон үчүн баргам. Тыйын алган эмессиңерби? Тыйын мисалы үчүн мен деген концерттерине практически ырдаган эмесмин анда. Мен деген баннерлерге баягы сүрөткө түшкөм да. Азыркы президенттин жанында сүрөткө түшкөм. Анан кийин интервьюларда, 1-2 жолу интервьюда мен ошол социал демократия партиясын колдойм деп туруп ошондой оюмду айткам да. Анан эми ал үчүн акча алган деле эмесмин. Себеп дегенде мен чынында идея үчүн баргам да, ишенип баргам да. Мисалы бүткөм, үмүттөнгөм. Бирок 3 жыл өттү. 2017, 2018, 2019, 2020 3 жыл өттү. 3 жылда кандайдыр бир кыймылдар дагы болбой койду. Мына коррупция менен күрөш деген дагы сөздөр айтылган, баягы обещаниялар бар эле, андай дагы болбой атат. Ошонун себебинен ушундай бир Мен катадым окшойт, ооба. Ошондой урмат. Анда жакшы. Сон жаңылыгыңыз бар экен. Сиздин эме жолду жолдогон биздин жылдыздарыбыз көбөйсүн, ырчыларыбыз көбөйсүн, коомдук пикир жараткан инсандар дагы алданып калбай, өзүнүн жүрөгүнө ишенип дегендей. Ошону каалайт элем болгону. Мен да ошол сиз эмнеге бул мага менин жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө резонанс жаратты, себеп дегенде буга чейинки шайлоолордо, андан мурунку шайлоолордо деле мен эч бир партиянын үнүн коштобойм да, рекламасын окубайм. Менин принцибим бар. Эмне үчүн саясий партиялардын жалган нерселери менин үнүм менен чыгыш керек. Бирок рекламаны окуйм дечи, бирок партияныкын окучу эмесмин да. Ошон үчүн менде дагы аябай сүйүнүч пайда болду. Анан кийин сиз айткандай анча-мынча аттуу баштуу ырчылар менен бир жолу жолугушканда жылдын башында беле, же былтыр жылдын аягында эме сүйлөштүк эле. Келе бир мындай баарыбыз чогуу бир ролик жасайбыз. Мен саясий гонкага катышпайм деп. Жасайбыз десем, сен болбосоң башкасы алат, ошон үчүн мен макул эмесмин дегендер бап чыкты да ортодочу. Силер кээ биркилер мисалы үчүн Бакиевке чейин деле барып ырдап келип атышат да. Бирок алардын дагы өзүнүн тандоосу, анан кийин силер канчалык деңгээлде алардын ишин туура көрөсүздөр же сындайсыздарбы, же колдойсуздарбы, буга кандай карайсыз да? Оокат кылып атпайсызбы? Эмне тийишип атасың мага дегендер бар го. Негизи албетте биринчиден ар бир жаран өзүнүн жеке чечими болуш керек. Ар ким өзү жеке мындай чечимге акысы бар да. Анан кийин биз азыркы күндө бирөөнү мисалы үчүн мындай кыл же тигиндей кыл деп айта албайбыз. Бирок кандай болсо дагы ар бир адам өзүнүн бир азыр ошон үчүн айтып атпаймынбы, азыр могул акыркы 2,5-3 ай чындыгында таразалай турган убакытка келдик да биз. Баардык нерсени таразалап, баардык нерсени мындай осознанный решение кыла турган убакытка келдик. Баягы албетте баарыбыздын материалдык кандайдыр бир баягы
проблемаларыбыз бар деп коеюн эмечи. Бирок ооба. мен негизи жалпылай айта кетсем, негизи чыгармачыл адамдар Кудайга шүгүр баягы орто эсеп менен жашаган жарандарга караганда бир топ жакшы жашайт. Чынын айтайын да, мисалы үчүнчү. Бул бир гана шайлоодон алган акчанын эсеби менен эмес. Тойдо жүрүп деле мисалы үчүн элдердин жакшылыгында кызмат кылып жүрүп деле Кудайга шүгүр жашайт биздин шоу чөйрөдөгү адамдар. Ошондуктан бир мындай кандайдыр бир жеңил азыр бүгүнкү күндө болуп аткан жеңил акчага алданбастан ушул бекем бир туруп койгула деп мен деле бир өз оюмду айтар элем. Бирок турбасаңар болбойт деп таза эле кыйнай албайбыз, урмат. Сен экөөбүз мисалы бирөөнү барып туруп заставить эте албайбыз, шайлоого барба деп. Бир сыйра айтып коебуз, ал өзү чечим кылат, ал өзү ойлонот. Ошо барсамбы же барбасамбы деп өзү ойлонот да. Бирок жалпылай мен жанагыда оюмчу, жалпылай айта кетсек, Кудайга шүгүр, тамадалар, ырчылар, жанагы фотографтар, видео менен жүргөндөр көпчүлүгү да эми тойдо жүргөндөр Кудайга шүгүр жашайт. Себеп дегенде элдин жакшылыгында баягы эл бата алган жерде, той жерде жүрөбүз да бизчи. Ошон үчүн ошол эле боюнча улантып жашай турган болсок деле Кудайга шүгүр жакшы эле жетиштүү болот деп ойлойм. Супер. Анда эркин микрофон берейлиби? Урмат, негизи эркин микрофондо мен дагы сен жөнүндө оюмду айта кетейин. Сен, урмат, бул эме оппозиционер болуу, мейнстримге айлана электе эле оппозиционер болчуң сен. Негизи эле эми азыр мейнстрим болуп келатпайбы? Азыр модно болуп атпайбы оппозиция чыгыш? Бирок сен өз убагында хайп чогултуп атабыз. Ооба, эми кээ ушинтип ойлоп атат. Бирок чынын айтканда, бунун баары хайп үчүн эмес, бунун баары чын жүрөктөн болуп аткан нерсе. Мен үчүн лично. Мен чын жүрөгүмдөн айтып атам ар бир айтылган сөздү. Ошон үчүн урмат, сага дагы кааларым. Сен дагы мына тилиң чындыкты гана, акыйкатты гана сүйлөсүн дайым. Могу айлана чөйрөдө, коомчулукта болуп аткан баардык чындыкты өз үнүң менен, тилиң менен жеткизип келатасың. Кудайым сага күч кубат берсин, үнүңө күч кубат берсин, үнүң бакылдап элдин баарына угулсун, чындыкты жеткирсен дагы. Үй бүлөңө тынччылык, аманчылык. Могу ушул жерде отурган жалпы биздин урматтын подписчиктери, менин подписчиктерим, сиздерге болсо айтарым, быйылкы жылы аябай таразалап, аябай ойлонуп туруп иш кыла турган убакытка келдик. Ошон үчүн жакшылап ойлонуңуздар. Чечимди тез чыгарбай эле ойлонолу, жакшылап ойлонолу. Шайлоого барбай коюңуздар деп айтпайм. Барыңыздар. Наоборот, барышыбыз керек. Бул биздин жарандык парызыбыз. Бирок ошол жерден туура чечим кылыш керек. Ошо шайлоого чейин аябай ойлонуп таразаланалы, жүрөгүбүз менен ойлонолу, акылыбыз менен ойлонолу. Анан урматтуу подписчиктерим, мына азыр көп бири-бирибизди күнөөлөп атабыз да, бири-бирибизди жеп атабыз. Мен ошону сиздерден суранар элем. Азыр биз тескерисинче ынтымактуу болушубуз керек. Бири-бирибизди жебешибиз керек болуп атат. Эгерде буга чейин бири-бирибизди мүчүлүштүктөр кетип, кемчиликтер кеткен болсо, бири-бирибизден кечирим сурайлы дагы, наоборот, жакшы ойлонуп туруп, ушу бири-бирибизди колдойлу. Анан кийин бир муштумдай болойлу эл. Ошол да бизге азыр ошол керек. Ынтымактуу болойлу, бири-бирибизди жебейли, тескерисинче колдойлу. Чоң рахмат, Кайрат байке. Сиздерге ийгилик, бар болуңуз. Бүгүнкү постуңуз үчүн чексиз ыраазычылык. Сиздин жолуңузду жолдогон биздин достор, коомдук пикир жаратуучулар көбөйө берсин. Ийгилик, аманчылык, оорубаңыздар. Баары жайында болсун. Рахмат, Кайрат байке, бизге эфирге катышып бергениңиздер үчүн. Анан кийин мен дагы айтып өтөйүн биздин ошол эле шоу чөйрөдөгү досторго. Албетте кимдир бирөө жанагындай эле эми хочешь жить, умей вертеться деген принципти колдонушат. Утурумдук азыр акча тапсак, анан кийинкиси эмне болот көрө жатарбыз деген сыяктуу. Албетте
утурумдук убактылуу утушубуздун ары мүмкүн, бирок албетте жалпы мамлекет анан кийинки муунга өзүңөр жалпы уттуруп атабыз да. Бизде жоопкерчилик, миссия, анан кийин көп подписчиктер, бул көп күч да. Анан жанагы Спайдерменде дядя Бен айткандай, большая сила — это большая ответственность дейт го. Туура. Ушинтип жыйынтыктап коеюн дегем. ооба. Анда ийгиликтер болсун, оорубайлы. Кудайым Арбайлы. баарыбызга, элибизге шифа берсин. Азыр көпчүлүктөр ооруп атыптыр, ошо оорудан аман эсен чыгып кетели. Жамандыкты амандык жеңсин. Дагы бир жолу көрүшкөнчө эфирди сактап коебуз. Эгерде дагы суроолор болсо, биз силерге суроолорго жооп берип, маанайларды көтөргөнгө даярбыз. Бүгүн эми маанай көтөрө турган эмес, бүгүн мындай чоң, серьезный талкуу болду. Менимче элге жакты деп ойлойм. Каратбек сизге жактыбы? Рахмат. Ооба, сөзсүз түрдө. Рахмат. Болуптур анда. Жакшы туруңуз.